Өлкө башчы Садыр Жапаров кабар агенттигине берген кезектеги маегинде даватка чыккандар боюнча түшүндүрмө берди. Анда даватка чыккандарды зыңкыйтып кийинтип, сакал мурутун тегиздеп, кандай гана суроолор болсо жооп бере алган билимдүүлөрдү жиберсек жакшы болот эле деген өлкө башчы. Ал муфтийди кабыл алганда даватчылардын кийген кийимин оңдоо, башка өлкөлөрдүн үрп-адатын сиңирбей, улуттук салттарды жайылтуу туурасында айтканын эске салды. Бул жаатта бирдиктүү тартипке келтирүү, динди туура жеткире билгендерге мүмкүнчүлүк берүүгө токтолуп, бул маселе кыргызстандыктардын элдин арасынан сунушталып жатканын да эске салган. Президент даватты колдоорун, бирок кандайдыр бир эрежеге салуу керектигин белгилеген. Президент Садыр Жапаров кабарга берген маегинде камактагы Жаран Мелис Аспековдун катына комментарий берди. Андай эшелондарга жооп беришти ашыкча деп ойлойм. Мындай жалганчылар үчүн жооп бергенге убактымда жок деп баса белгиледи мамлекет башчы. Белгилей кетсек, мындан бир нече күн мурун социалдык тармакта Мелис Аспековдун каты жарыяланган. Анда ал октябрь окуяларында Садыр Жапаров Раим Матраимовдон 3 миллион АКШ долларын алгандыгын жазган. Эске салсак, ушул жылдын мартында Мелис Аспеков кылмыш жаза кодексинин 36-беренеси жана 278-беренеси менен күнөөлүү деп табылып, 7 жылга эркининен ажыратылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ЧБУсуна болгон иш сапарынын алкагында алтынды өлчөөчү, куймаларды чыгаруучу заводдун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Заводдун курулуш иштерин ушул жайда бүтүрүү пландалууда. Акылбек Жапаров ошондой эле Москва районундагы 100гө жакын адам иштеген көп функционалдуу консерва заводунун ишмердүүлүгү жана Москва районундагы керамзит чыгаруучу завод менен да таанышты. Министрлер кабинети калкка электр энергиясына болгон бааны ушул жылдын июнь айында эмес, майдан тартып көтөрүүнү сунуштады. Кыргызстандын 2021-2025 жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө токтомго өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоор коомдук талкууга коюлду. Энергетика министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаменттин маалыматы боюнча, инфляциянын деңгээлин эске алуу менен 2024 жылдын 1-майынан тартып электр жарыгы 10,8 тыйынга кымбаттайт, айына 700 киловатт-сааттан ашык керектөөдө 23,3 тыйынга кошулат. Электр энергиясын чектөөсүз пайдаланууну каалагандар 35,4 тыйын, электр жарыгын айыл чарба жана өнөр жайга колдонгондорго 31 тыйын кошулат. Бүгүн Кыргыз футболдук союзунун президенти Камчыбек Ташиев, ФИФАнын аймактык техникалык директору Гаюз Дарсазде жана эффективдүүлүктү жогорулатуу боюнча адиси Ричард Аллен менен жолугушту. Жолугушуунун башкы максаты өлкөдөгү футболду өнүктүрүү пландарын талкуулоо болду. Коноктор ФИФАнын футболду глобалдуу өнүгүшү боюнча максаттарын белгилешти. Ошондой эле алар Кыргызстандагы футболду өнүктүрүүгө өз көмөгүн көрсөтүүгө даяр экендигин билдиришти. Атап айтканда, Ричард Аллен таланттарды аныктоо боюнча багытын өркүндөтүүнүн жолдорун сунуштады. Бишкек шаарында 20-мартта жана 23-мартта Аблас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын сахнасында 3 кичинекей торопой кайрымдуулук спектакли болот. 20-мартта өтчү спектаклде чогулган каражат рак менен ооруган балдарга жардам берүү коомдук фондуна которулат. Ал эми 23-мартта өтө турчу спектаклге кайрымдуулуктун негизинде балдар үйлөрүнүн жана адистештирилген көмөкчү мектептердин жана Кыргызстандын облустарынын тарбиялануучулары чакырылган.